Кышында кимдин үйү суук болуп жылыта албай атса, ошол көп нерсе потолоктон зависит этет. Ким стройка кылып аткан болсо, стройкага бир кирпичпи же стенага эмнеден курганыңарды билбей атсаңар, мына Каракол шаарында ушундай пена блоктору куюлуп атат. Качествосы жагынан уже тажрыйба алып калган жерлер. Анан могу биякта ошол пена блокторду ушул зданиянын ичинен куюлат. Куйганда бияктан ысык болуп, жакшы нымдашып, прочный салат. Мына мунун өзү жеңил да болот. Өтө жеңил дагы. И качество жагынан биякта жасап аткан байкелер айтып атат, мына качество жагынан өтө уже тажрыйбалык, качественный. Мына ушундайдан калыптарга куюлуп жасап атат. Размери болсо 20, 30, 50. Муну тиздиргенде дагы, анан эмеде дагы шуаганда дагы 1 квадрат метр стенадан 1000 сомго чейин эконом болот экен. Эгерде алам десеңиздер, мунун дарегин көрсөтүп коеюн. Ушу автовокзалдын эле Каракол шаарында артында болуп калат. Ысык Көл областынын бардык жагынан келип алсаңыздар болот. Мына даярлары бар. Бул эле эмес, ушул пенаны деген, пена бетонду крышаларга куюп, крышаларды утепленияга да кетип атат. Эгерде үйдүн крышасы, потологу жакшы утепление болбосо, ал все равно суук болуп кала берет. Эгерде алам десеңиздер, мына катыган, прочность набирать эткен пена блоктор ушул мына артында турган автовокзал, кадимки эле мына мен артымда эле карап көрсөңөр, автовокзал, ушу автовокзалдын артына эле келсеңиздер, баасы өтө кымбат эмес экен. Ылдый жагына телефон номерлерин жазып коем. Өзүңөрдүн сүйлөшкөнүңөргө жараша, бирок баасы мени чисто устраивать этти. Өтө эле мындан 4-5 жылкы мурунку эле баа менен сатып атышыптыр. Мына биякта байкелер ушу потолокторду утепление кылып берип, кызмат кылып берип атышат. Мына жанагыдай лай салып, дагы бирдеме кылып кыйынчылыктар болуп атса, мына азыр бияка телефон чалып эле коесуздар, келип жылуулап берет. Мунун салмагы дагы жеңил болот, анан жанагы пена пластай эле бул өтө өзү жылуу болот. Мына алдына биринчи пленка төшөлүп туруп, анан үстүнө мондайдан пена бетон куюп берет. Бул катыгандан кийин болду, звук да угулбайт, суук да кирбейт. Эгерде сиздерди кызыктырган болсо, чалгыла ушул телефон номерлерине. Бул Каракол шаарында азыр жайында ушуну куйдуруп алып, кышка чейин, суук түшкөнгө чейин катып, өтө жакшы акыбалга туруп калат. Ташылыңыздар, биякта азыр очередь болуп атат.